Бала асырап алуу бүткүл дүйнө боюнча актуалдуу маселелердин бири. Бул тутумда дайым коррупциялык схемалар орун алып келген. Мында негизинен адамдык фактор роль ойночу. Кыргызстанда бул тармактагы коррупциялык көрүнүштөрдү жок кылуу максатында быйыл президент тарабынан жарыяланган балдарды коргоо жылына карата ыкчам иш-аракеттер башталган. Анын алкагында бала асырап алуу боюнча атайын электрондук портал иштелип чыкты. Сапаттуу мамлекеттик кызматтарды элибизге көрсөтүү, жеңилдетүү, жаңы мына биз айтып кеткендей, буга чейин бирдиктүү Кыргызстан боюнча балдардын базасы болгон эмес. Асырап алуучу адамдарга эң жакшынакай, эң жагымдуу жагдай түзүлдү. Ошону менен баардыгы балдардын кызыкчылыгыда дагы мындай батыраак, бюрократиясы жок, волокитасы жок, үй бүлөлөрүн таап алууга шарттар түзүлдү деп айтмакчымын. Эми бала асырап алам деген кыргызстандык жана чет элдик жарандар бардык маалыматтарды интернет сайттан ала алышат. Анда ата-энесиз калган балдар тууралуу статистикалык маалыматтар, алардын жынысы, жашы жана улуту камтылат. Электрондук портал бүткүл өлкө аймагы боюнча иштейт. Андыктан жарандар министрликтин кызматкерлерине барбастан бардык маалыматты онлайн алышат. Бала асырап алууну каалагандар электрондук порталга аларга чоң жеңилдик болгонун айтышат. Буга чейин көпчүлүгү балдар үйлөрүн издеп башка аймактарга чейин барып келүүгө аргасыз болушчу. Документ чогултууда балдар үйлөрүндө кызматкерлердин орой мамилесине кабылгандар да болгон. Айрымдары кызмат көрсөтүү үчүн белгилүү бир сумманы да сурашчу. Единственное, когда я приезжала, мне открывали шкафы. Мен балдар үйлөрүнө барганда эле андагы кызматкерлер чоң бир текчени ачып, чогултуп келишиңиз керек деп пачкалаган документтерди көрсөтчү. Бала асырап алууга кезек көп. Күтүшүңүз керек деген шылтоолорду да көп уктум. Документтерди өткөргөндөн кийин кайра телефон чалабыз деп ошону менен эч ким чалчу эмес. Эми электрондук портал аркылуу жеңилдик алабыз деген ойдомун. Укук коргоочулардын айтымында балдардын укугун өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланган учурларда көп кездешет. Бала асырап алууну каалагандарга өз балдарын саткандагы фактылар бар. Мунун бардыгы бала асыроо тутумундагы ачык айкындуулуктун жоктугунан улам орун алчу. Максималдык түрүндө бизде ушу өкмөттүн өкүлдөрү деген аралашпасын деген ушундай системага өткөзгөнгө аракет кылдык да. Эми бул жаңы өзгөрүүлөр жаңы болуп, жаңыдан ишке ашып иштеп атат. Эми биз ишенебиз, балдар сатуу окуялары азайып калат деп. Буга карабастан мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири балдарды үй бүлөлөргө кайтаруу. Ошол эле учурда балдар үйлөрүн оптимизациялоо максатында фостердик үй бүлөлөрдү көбөйтүү боюнча да маселе каралууда. Бул жылы кыйын жашоо турмушта жашап жаткан балдарды кабыл алуу үчүн 50 фостердик үй бүлө даярдоо планы коюлган. Азыркы күндө 500дөн ашык бала үй бүлөдө тарбияланууга муктаж. Самат Асипов, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.